Эми бүгүндөн баштап билбейм, кайша дыйкан жөнүндө сөздөр киши мен жазбай эле коюңуздар. Өзү менен өзү болсун. Өзү буту менен келди, өзү буту менен чыгып кетти. Аны жамандабайм да, мактабайм да, эч кандай сөзүм жок. Болгону жизнь бумеранг деген нерсе бар. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? О сенен сурап келбейт ол нерсе. Ошол эле нерсени билем. Бир Аллага тапшырдым. Дыйкан жөнүндө суроолоруңуздар көп болсо, Дыйкан аккаунтун билип алыңыздар. Элдин баарына таанылды. Дыйкандын аккаунту уже бар экени билинет. Прямой кирип эле жазсаңыздар, может өзү жооп берет. Мен ал адамдын бул жерде мен талкуулагым келбейт. Ал да мага окшогон адам, анда ата энеси бар, бизди жарык дүйнөгө алып келген. Ал да бир ата эненин баласы. Мен ага эч кандай претензиям жок. Өзү айтты, уктуңуздар, бүгүн эфирде. Адеми келдим, адеми жаптым деди. Эми адеми келди, өзү айткан сыяктуу, анын айтып, ырын айтып адеми жапты. Эми onu тандоо сол болгондон кийин мен сүйлөгүм келмейди, башка вообще сүйлөгүм келбейт. Эми ол деле жакшы адам болгон үчүн ушул убакытка чейин сүйлөшүп жүрдүк негизи. Мен жеке мнениям, лично жеке мнениям сүйлөшүп жүрдүк. Эми ошондой ситуация болуп калды, мен суроо койдум. Билбейм, мен балким аны катуу айтып көңүлүн оорутуп алдымбы. Билбейм. Мен просто эми турмушка чыкканга чейин мындай уже жуптукпу биз эми. Мен чын жүрөктөн просто мага келген маалыматты мен сурап алгым келди. Еще оны мен эфирдин сыртында да айтканмын, эфирдин ичинде да коюп көрдүм. Болду, ал жерде бизде андан башка уруш, талаш, тартыш болгон эмес, вообще болгон эмес негизичи. Ошол бир суроо, ошол биздин мамилебиздин мындайсына биздин тагдырыбызды чечип койду да. Так жаман бала эмес. Жаман болсо башында мен токтотуп салмакмын да. Тааныштыкка келгенде. Жакшы болгон үчүн сүйлөшүп жүрдүк. Ушунча убакыт жуптукка бардык. Ол өзү айткандай, бүгүн эфирде айткандай, жумуш истеп аракет жасаган бала жагабы сага или сөз менен просто так сүйлөгөн бала жагабы деген сыяктуу кылып айтты. Аракетин да жасады, аракетин сөз жок. Эркекке таандык аракетти жасады, жаман эмес. Мощно десем болду. Просто өмүрдө бир эле мына ситуация менен токтоп калбайт. Өмүрдө ар кандай ситуация болот. Онун да мага деген негизи суроолору болуп калуу мүмкүн, алдыда бара дегендей да, негизи эзли токтобогон жакта. Ол деле мага сурагын кое алат, кысылып ичинде сактап, Гүлбайрага айтсам, тарынып калсачы, отношения токтоп калсачы деп адам өмүр бою коркуп жүрө албайт го. Эгер адам бири-бирин жакшы көрүп турса, именно жакшы көргөн адам ичинде болуп аткан ситуацияны бири-бириге айта алат да. Мен ошондой ойлоп негизи сурадым да, ачык эле сурадым. Болду, мен аны жамандаган да жокмун. Ал жакшы бала. Макул өзүнүн менден да жакшы кызга ылайыктуудур балким. Сүйлөшүп көрсүн. Балким башка кыздар күчтүү, зор, жакшы болсо, мага ошол сурак койбой, до конца артынан келген маалыматтарды жаап, чыдап, ичине жутуп, күчтүү болсо көтөрүп, өмүр бакый бала чакалы болсо да ошентип жашап кете берет. Күчтүү кыздар көп, чыдап жашай тургандар көп. Мен ого эч кандай